Саламатсыңарбы балдар? 同学们好，大家好. Силер менен эфирде кайрадан эле Кытай тилин окуу курсу. Жана дагы биз Бишкек гуманитардык университетинин алдындагы Конфуций институтунун Кытай тили мугалимдери мен Маметова Азиза Лауши жана дагы 我是来自比什凯克人文大学孔子学院的张彩燕老师。 ал эми биздин кичинекей конокторубуз болсо 67 мектеп гимназиясынын 5 А классынын окуучулары Утегенов Амир жана Руслан кызы Айдана. Балдар, анда бүгүн биз 9 сабакты кайталайбыз. 9 сабакта биз силер менен сандарды өткөнбүз. Келгиле анда баарыбыз экранга көңүл буруп, жаңылаушы менен кошо сөздөрдү кайталап алалы. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 эсепти айтып жатканда 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10有 бар 有有个 эсептик сөз 个 г азаматсыңар балдар. Ал эми азыр болсо ушул жаңы сөздөрдө кездешкен үндүү жана үнсүз табыштарды кайталап алабыз. и 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 二 2 二 2 二 2 二 2四 4 四 4安安安安三三三三三三三三四四四四一一一一四四四四四四四四五五五五五五五五五五五五五五五五了了了了 u u u u 六六六六六
八八八八八八八八鸡鸡鸡鸡 u u u u 啾啾啾啾九九九九诗诗诗诗十十十十一一一一 o o o o u u u u 有有有有歌歌歌歌呃歌歌歌歌歌个个个个 азаматсыңар балдар, рахмат сізге жаңылаушы. Ал эми азыр болсо дагы бир жолу бирден 10га чейин жаңылаушы менен тез кайталап алабыз. 一一二二三三四四五五六六七七八八九九十十 Азаматсыңар балдар. Кана Айдана, сиз үйрөнүп алдыңызбы? 10га чейин санаганды. Кана биздин көрүүчүлөргө санап бериңизчи анда. 一二三四五六七八九十 Азаматсыңар. Эң жакшы Айдана. Азаматсың. Балдар, анда эмесе мен азыр силерге дагы бир жолу yo жана g деген сөздөрдү кантип колдонот сүйлөмдө ошону айтып берейин. Yo деген сөз бул бар деген сөз. Мисал үчүн, менде бар десек, wo yo деп айтылат. Ал эми сенде бар деген ni yo деп айтылат. Кана, менде бар деген кандай болот экен? wo yo Сенде бар деген кандай болот экен? ni yo Азаматсыңар балдар, эң жакшы. Келгиле анда ушул сөздөрдү колдонуп, сүйлөм түзгөндү дагы бир жолу кайталап алабыз. 你有弟弟吗？ Сенин иниң барбы? 你有弟弟吗？ 你有弟弟吗？我有一个弟弟。 Менин бир иним бар. 我有一个弟弟。我有一个弟弟。你有哥哥吗？ Сенин агаң барбы? 你有哥哥吗？ 你有哥哥吗？我有一个哥哥。 Менин бир агам бар. 我有一个哥哥。我有一个哥哥。 Келгиле анда баарыбыз дагы бир жолу Айдана, Амир силер да кайталап турсаңар болот. Сүйлөмдөрүбүздү кайталап алалы. 你有弟弟吗？你有弟弟吗？我有一个弟弟。我有一个弟弟。你有姐姐吗？你有姐姐吗？我有两个姐姐。我有两个姐姐。你有哥哥吗？你有哥哥吗？我有一个哥哥。我有一个哥哥。你有姐姐吗？你有姐姐吗？我有两个姐姐。我有两个姐姐。 Балдар, биздин сүйлөмүбүздө кездешкен ляң деген сөздү дагы бир жолу эскерте кетейин. Ляң деген сөз бул эки деген сөздү билдирет, бирок эсепти айтып жатканда ляң деп айтабыз. Ар деп айтпай, ал убакта ляң деп айтабыз. Мисал үчүн, эки эжем бар дегенде ляңгы жеже деп айтабыз. Анда аргы жеже деп айтылбайт. Ошон үчүн эсепти айтып жатканда биз ляң деген сөздү колдонот экенбиз. Келгиле анда экранды карап жаңылышы менен чогуу диалог түзүп алабыз. 你好，你好，你好，你好，你好吗？你好吗？我很好。我很好。
你好吗？你好吗？我很好。我很好。你爸爸妈妈好吗？你爸爸妈妈好吗？我爸爸妈妈很好。我爸爸妈妈很好。你有姐姐吗？你有姐姐吗？我有3个姐姐。我有3个姐姐。你有哥哥吗？你有哥哥吗？我有1个哥哥。我有1个哥哥。你有妹妹吗？你有妹妹吗？我有2个妹妹。我有2个妹妹。那是你外公吗？那是你外公吗？他不是我外公。他不是我外公。他是我爷爷。他是我爷爷。Азаматсыңар балдар. Көрдүңөрбү балдар? Биз диалог түзгөндө жөн гана бүгүнкү сөздөрдү гана колдонуп түзүп койбостон, мурдагы темада өткөн сөздөрдү дагы колдонуп түзүп атабыз. Ошон үчүн Кытай тилин биз окуганда ар дайым кайталап туруу кажет болот. Силер дагы балдар күнүмдүк жашооңордо мурдагы темаларды дагы унутпай кайталап диалогдоруңарга кошуп жүргүлө. Балдар, мына ушинтип биз силер менен Кытай тилинде санаганды үйрөнүп алдык. Биздин сабактын Кытай тилине арналган бөлүгү аягына келип жетти. Азыр болсо биз силер менен Кытай тилин маданиятын чагыштырылган сабактын бөлүгүндө кытайча ыр жаттайбыз. Бул кытайча ырыбыз сандарга байланыштуу болмокчу. Анда биринчи баарыбыз ырды угуп көрөлү, анан жаңылышы менен чогуу анын окулушун карайбыз. Кеттик анда ырды угалы. 你拍一，我拍一，一个小孩坐飞机。你拍2，我拍2，两个小孩梳小辫。你拍3，我拍3，三个小孩吃饼干。你拍4，我拍4，4个小孩写大字。你拍5，我拍5，5个小孩在跳舞。你拍6，我拍6，6个小孩拍皮球。你拍7，我拍7，7个小孩猜谜语。你拍8，我拍8，8个小孩吹喇叭。你拍9，我拍9，9个小孩找朋友。你拍10，我拍10，10个小孩立大志。你拍1，我拍1，一个小孩坐飞机。你拍2，我拍2，两个小孩梳小辫。你拍3，我拍3，三个小孩吃饼干。你拍4，我拍4，4个小孩写大字。你拍5，我拍5，5个小孩在跳舞。你拍6，我拍6，6个小孩拍皮球。你拍7，我拍7，7个小孩猜谜语。你拍8，我拍8，8个小孩吹喇叭。你拍9，我拍9，9个小孩找朋友。你拍10，我拍10，10个小孩立大志。 Мына ушундай балдар. Жакшы ыр бекен? Силерге жактыбы? Айдан Амир, силерге да жактыбы? Ооба. Азаматсыңар балдар. Ал эми азыр болсо, ырдын сөздөрүн жаңылышы менен кошо кайталап алалы. Анан кийин баарыбыз чогулуп ырдайбыз. 数字拍手歌，数数字拍手歌。说字拍手歌。你拍1，你拍1，我拍1，我拍1，一个
个小孩坐飞机。一个小孩坐飞机。你拍2，你拍2，我拍2。我拍2。 2个小孩梳小辫儿。 2个小孩梳小辫儿。你拍3，你拍3，我拍3。我拍3。 3个小孩吃饼干。 3个小孩吃饼干。你拍4，你拍4，我拍4。我拍4。 4个小孩写大字。 4个小孩写大字。你拍5，你拍5，我拍5。我拍5。 5个小孩在跳舞。 5个小孩在跳舞。你拍6，你拍6，我拍6。我拍6。 6个小孩拍皮球。 6个小孩拍皮球。你拍7，你拍7，我拍7。我拍7。 7个小孩猜谜语。 7个小孩猜谜语。你拍8，你拍8，我拍8。我拍8。 8个小孩吹喇叭。 8个小孩吹喇叭。你拍9，你拍9，我拍9。我拍9。 9个小孩找朋友。 9个小孩找朋友。你拍10，你拍10，我拍10。我拍10。 10个小孩立大志。 10个小孩立大志。 Азаматсыңар балдар. Силер дагы кандай окушту, кандай ырдашту үйрөнүп алдыңарбы? Анда азыр баарыбыз экранды карап, чогуу ырдайбыз. Келгиле анда. 你拍1，我拍1，一个小孩坐飞机。你拍2，我拍2。2个小孩梳小辫儿。你拍3，我拍3，三个小孩吃饼干。你拍4，我拍4。4个小孩写大字。你拍5，我拍5，5个小孩在跳舞。你拍6，我拍6。6个小孩拍皮球。你拍7，我拍7，7个小孩猜谜语。你拍8，我拍8。8个小孩吹喇叭。你拍9，我拍9，9个小孩找朋友。你拍10，我拍10。10个小孩立大志。 Азаматсыңар балдар. Баарыбыз ырдап жырга болбадыкпы, Анда ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Эмдиги сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла. 同学们再见。再见。